Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, ага эжекелер. Так, мультуроктун отчетун чыгарганды көрсөтүп коелу. Акыркы мультурок боюнча акыркы сабак бул. Мына тест, обычный эле тест жанагыбызга блогубузга киребиз. Мына бул жерден бул тест түзүп эле бир тестти алып кайта көрсөткөнгө даярдап койгон болчумун. Редактировать дегенди база турган болсок, билебиз, башынан оңдоп түзүүгө кирет. Результаты дей турган болсок, ушудан отчет чыгарабыз. Эгер раздать тест дей турган болсок, тестти таркатабыз. Так, мына бул раздать тестте бизге атайын уникалдуу код берилет. Кодду могу ссылка менен кошуп, WhatsApp'тан группаларга таркатсаңыздар. Азыр ар бир эле жана болуп калбадыбы? Класстардын группасы болуп калбадыбы? Ушундай группасына таркатып койсоңуздар, өздөрү кирип бир тапшырышып коюшат. Убакытты карап коебуз. Азыр бир эжекенин тестин көрдүк. 6 саат убакыт берилиптир тестке. Бул 6 саат өтө эле көп нерсе. Ошон үчүн сәл карап убакытты азыраак кылып коебуз. Так, результаты. Кирдик результат тестте. Эгер көп адам тапшырган болсо, сиз бул жерден фамилиясын издеп гана жөн эле таап коесуз. Эгер аз болсо, менде азыр эки өзүм эле Марат Сарат, Нургул деп жазып тапшырып койдум эле. Секунда деле. Пример көрсөтүш үчүн мына максималдуу балл 15ге чейин 5 балдан берилет, билесиздер. Өзгөрсөк деле болот. Кагаз бетине чыгарыш үчүн буну биз бу жерден өзүбүз көрүп алабыз. Жөнөкөй эле жол менен көчүрүп алсак деле болот. Копировать этип туруп. Кагаз бетине чыгарыш үчүн распечатканы бассак, түз принтерге айдалат. Кагаз бетине бул жерде көп список болуп чыгат. Болду. Печатты бассак, ушул тест бизге даяр кагазга чыгып берет. Бир класстыкы 2 кагазга жөн эле батат. Ошондуктан көп деле сиздерде кыйналыш болбойт. Көрүп турганыңыздарга рахмат.